Саламатсыңар балдар. Баткен областы, Лейлик району, Самат атындагы орто мектебинин башталгыч класстар мугалими Ашимова Садагүл Абдрашитовна силер менен бирге болмокчумун. Балдар, азыр кыргыз тили сабагы. Барыбыз китеп дептерлерибизди алып, бүгүнкү сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Эмесе балдар, сабакты баштаардан мурда баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпей, ден соолукта болгула. Балдар, алтын эрежени эсиңерге туткула. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Сабыр түбү сары алтын. Сөздүн башы кулак. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Барыбыз балдар дептерибизди ачып, үй тапшырмабызды чогуу текшеребиз. Үйгө тапшырма 6-көнүгү берилген. Илимпоз, киши деген зат атоо сөздөрдү жактап келесиңер. Демек, барыбыз чогуу жактайбыз. Жекелик санда мен илимпозмун. Сен илимпозсуң. Ал илимпоз. Киши деген сөздү жактайбыз. Мен кишимин. Сен кишисиң. Ал киши. Эми көптүк санда көрөбүз балдар. Көптүк санда биз илимпозбуз. Силер илимпозсуңар. Алар илимпоздор. Киши деген сөз жактайбыз. Биз кишибиз. Силер кишисиңер. Алар кишилер. Эгер силер дагы ушул тартипти аткарган болсоңор, анда азаматсыңар. Баарыңарга ийгилик. Балдар, эмесе бүгүнкү күндүн числосу менен таанышып, дептерибизге таза, сулуу кылып жазып алабыз. Чын Куран айынын 21 кайталоо сабагы. Эмесе балдар, сабагыбыздын темасы кайталоо. Сабактын максаты өтүлгөн сабактар боюнча алган билимиңерди бышыктайсыңар. Сүйлөмдөрдү түзүп, туура, сулуу жазуу менен көркөм окууга көнүгөсүңөр. Китептин баалуулугун билип, аны сүйүүгө тарбияланасыңар. Эмесе балдар, бүгүн биз силер менен кыргыз элинин улуу акыны Алыкул Осмоновдун Китепти сүй чыгармасы менен таанышмакчыбыз. Андыктан мен силерге Алыкул Осмоновдун кыскача өмүр баянынан токтоло кетейин. Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21 мартта Панфилов районундагы Капталарга айылында туулган. 1928-жылга чейин Фрунзе Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Алгачкы Кызыл жүк деген ыры Сабаттуу бол гезитине 1930-жылы жарыяланат. Анын балдар адабиятына кошкон салымы зор. Дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып бир канча чыгармаларды эне тилине которгон. Залкар акын 1950-жылы 12 декабрда дүйнө салган. Эмесе балдар, баарыбыз китепти ачып, китепти сүй ырын чогуу окуйбуз. Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Ошондуктан баркын бил, кирдебесин бир чети, сыя төгүп булгабай, жакшы сакта китепти. Балдар, китепти сүйүүгө үйрөнөлү. Бул ырды көркөм окуу менен жаттап алабыз. Эмесе балдар, биринчи көнүгүндө суроолор менен машыгабыз. Ырда эмне жөнүндө айтылды? Китептин досу ким? Китепти кандай сакташ керек? Силер китепке кандай мамиле кыласыңар?
ырдын автору тууралуу эмне билесиңер? Бул суроолорго өз алдыбызча жооп берип, жоопторуңарды мага жибергиле. Эмесе балдар, экинчи көнүгүүдө ырдын биринчи жана экинчи куплетин көчүрүп, сулуу, таза, туура жазабыз. Зат жана ата тооштордун астын сызып белгилейбиз. Эми балдар, үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Экинчи макалыбыз акыл оошот, билим жугушат. Бул макалды апаларыбыз менен чогуу чечмелеп, маанисини түшүнүп алабыз. Кийинки көнүгүүгө өтөйүк балдар. 4-чү көнүгүү таблицаны дептериңерге көчүрүп толтургула. Бул жерде үлгүсү берилген, силер аны улантасыңар. Мен китептин досумун. Жактап чыгабыз. Көптүк түрүндө биз китептин досубуз. Сулуу, туура кылып жазганга аракет кылабыз. Балдар, келгиле китеп менен дос бололу. Эң жакын, эң жакшы дос бул китеп дейт. Эмесе төмөнкү видеороликти чогуу көрөбүз. Эң жакшы дос китеп. Бактылуу жашоонун себептеринен бири китеп окууга убакыт бөлүү. Китептен пайдаланып акыл эсти өрчүтүү. Китеп окуганда ырахат берип, билимиңди өрчүтөт, тилиңди тууралап, туура жолду көрсөтөт. Сөз байлыкты көбөйтүп, напсиңди да тойгузат. Көкүрөктү кенен кылып, баатырдыкты көрсөтөт. Тарыхтан да кабар берип, падышалар кандай болгондугун билдирет. Эч кимден укпаган белгилүүлөрдү таанытат. Китеп окууда чыгаша болбойт. Эң жакшы адептүү адамдардын алдында отургандай болуп, көп нерсени үйрөтөт жана жаман нерселерден оолак кылат. Китеп күндүзү жардам бергендей, кечинде да жардам берет. Үйүңдө жардам бергендей, сапарда да жардам берет. Сен чарчасаң да ал чарчабайт. Ал сен муктаж болгон эң илимдүү мугалим. Китеп окууда адамгерчилик, намустуулук, дин илими, дүйнө илими, Кудайды таануу, алдыга өнүгүү бар. Эң жакшы дос китеп. Мына балдар, китеп жөнүндө кененирээк маалымат алдык деп ойлойм. Эмесе 6-чы көнүгүүгө көңүл бурабыз. Табышмакты жандыргыла. Жандырмагы менен зата тоошторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне балдар? Албетте, жообун туура таптыңар. Демек, бул китеп экен балдар. Силер китеп жөнүндө дептериңерге 2 сүйлөм түзүп, сулуу кылып жазып алгыла. Эми балдар, улуу ойчул данышмандардын китеп жөнүндө айткан сөздөрүнө көңүл бурабыз. Дүйнөдө китептен сүйкүмдүү дос жок. Наваи. Китептер адам үчүн ажайып дүйнө ачат. Гершел. Китептери жок үй, жаны жок денедей. Сисерон. Китептер акыл эстин перзенти. Свифт. Ошондой эле дагы бир кошумча маалымат. Демек, жакында 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү болуп белгиленет экен балдар. Демек, баарыңарды келе жаткан майрамыңар менен куттуктаймын. Эмесе балдар, үйдө жазуу үчүн 7-чи көнүгүүнү алабыз. Сүрөт боюнча ата тоошторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, аңгеме жазгыла. Ошондой эле китеп, билим жөнүндө макалдардан издеп, эстеп, жаттап алгыла. Эми балдар, ошону менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге төмөнкү ыр менен коштошмокчумун. Эмесе саламатта калгыла. Окугула китепти, окугула жадабай, жакшысынан, пайдасынан,
чогулткула назданбай, сөз берсек туралычы, сөз баалап угалычы, келгиле китеп менен келечек куралычы.